Амансыз Бүгөрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Эсиңизде болсо, буга чейин биз тишин дарылоо операциясы маалында каза болгон Алия Кубанычбекованын окуясын сиздерге чагылдырып бергенбиз. Анын өлүмү боюнча врач-анестезиолог Айнура Туратбекова кармалган. Бүгүн 13 январда Октябрь райондук сотунун алдында Туратбекованын ошол башкаруу чарасы каралат. Анан Алиянын жакындары дагы чогулду. Сиз Алиянын тайенеси болосуз, Алиянын тайенеси болом. Ошо башкаруу боюнча бияка биздин чогулган себебибиз биякта биз акыйкаттыкты талап кылып келип атабыз. Баары акчасы кыймылдабайт. Бүт акчага сатылып калышкан. Ито акчасын берсең да монтип өлтүрүп коюп атышат. Анан кимге ишенесиң? Акчаңды берип өзүң балаңдын өлүмүн сатып алып атасың монтип. 106 миңге баалап туруп балабызды өлтүрүп колубузга берип коюп атат. Келинимди жинди кылып, баламды жинди кылып, үй бүлөбүздү мондай ушундай акыбалга келтирип коюп атат. Анан кимге ишенсек болот? Жогору жактагылар иштеп атабыз эле дейсиңер. Эмнени иштеп атасыңар? Кана иштегениңердин результаты жок. Кана жаап атабыз аптека дейсиңер. Эмне эле тиги стоматологияны иштеп эле атышат баары. Бүт эле кайра иштешип жанданышып атат. Эмнеге моюнду албайт? Кана бетсизги менен эмнеге моюнду албайт кылгандар? Жакта чыгып атат. Экспертти сатып алып атат. Вообще бул эме өтпөйт так. Өтпөйт бул эле эмес. Толтура элди мак болгон кылыштан чыгат. Анда биз да өч алабыз. Жанын койбойбуз. Биз бойдо кан койду. Анда кан койбойбуйт. Бу да жакшылык койбойт. Уятта. Бирөөдүн баласы өлтүрүп калды. Келин жинди болуп атат. Бир үй бүлө эмес, канча үй бүлөнү талкалап атат айланай. Жок, эми өлтүрүп калган убакта каякта жүрөт? Ошого төчүп калган убакта каякта жүрөт? Болуптур. Неме жок, биз жаман сүйлөбөйбүз, кызым, сүйлөбөйлө кой сен. Уксун, ата болгондон уксун, биздин да көйгөйүбүздү. Биз да орукчанбыз, мына азыр эле дарый чыгып турду. Ай, кагылып кетейин, ай. Кырсык болду. Менин балам кырсык эле. Кырсык болду. Жинди болуп атат силер. Сен эмне болосуң, балам? Жинди. Келчи. Мына өлтүргөн жок дегенде кыргызбыз да, айланай, мусулманбыз. Бала талам бешенесине жас болгон экен. Эсиңизде болсо 18 декабрда стоматологиялык операция маалында 3 жашар Алия Кубанычбекова каза болгон. Анын өлүмү боюнча врач-анестезиолог Айнура Туратбекова кармалган. Бүгүн болсо анын башкаруу чарасы каралып жатат. Азыр биз бул соттун алдында турганыбызга 5 сааттай болуп калды. Башкаруу чарасы качан чыгат деген маалымат барбы? Маалымат жок. Биз 12-де келгенбиз, ошол жерде 12-ден бери турабыз. Саат канча болду азыр? Саат азыр 6 болуп калды. Али эч кимден эчтеке дайым жок. Ошо баш анестезиологдун баш чара коргоо немеси менен алып киришкен. Ошондойдон дайым жок. Азыр могу кулуңуздарга кармап турган сүрөттөр боюнча айта кетсеңиздер. Бул анестезиолог азыр ушунун башкаруу чарасы каралып атат. 12-ден бери ушул жерде турабыз. Биз эми туура чечилишин суранабыз. Ошол бир күн кечке ушул жерде турабыз. Камалсын, чындыкты издеп турабыз. Жооп беришсин, ким күнөөлүү болсо жооп берсин. Булардын аябай күнөөлөрү аябай толуп турат. Күнөөлөрү ошол аябай көп да, аны өздөрү билет. Тиги дүйнөгө барса да Кудайдын алдында жооп беришет. Бирок бул дүйнөдө дагы ошол өздөрүнүн күнөөлөрүн мойнуна алып, туура чечим кабыл алышын биз суранабыз. Сиз колуңузга Айнура Туратбекова Инстаграмда баракчасы экен. Өзүн өзү реклама кылган, мынакей реаниматолог, анестезиолог деп. сиз алдын айткансыз Акынбаева атындагы КГМада. Сиз чокоңузга Алияны операция кылган стоматолог. бир аз чоңураак стоматолог врач. Айганыш Кадыркулова. Биз деле саат 12-ден бери турабыз. Алияны жашап баларынан болобуз. Биз деле мыйзам чегинде туура чечим чыгат дегенди талап кылабыз. Болсо Ходжаев деген врач экен, анестезиолог, реаниматолог экен. Муну дагы кармалышын ошол талап кылабыз. Ушулар групповой камалсын, бардыгында күнөө бар.
ошо полиция главврачы дагы экен моники жакшылап Instagram телеграм каналында бул болсо Айганыш Кадыркулова вот ушул врач өзү сүйлөшкөн жоопко тартылсын ушунун камалышында биз суранабыз. Жагына кошулгандар үчүн дагы айтып кетсеңиз, кеңири Дента Макс клиникасында иштеп. Дента Макс клиникасында иштеген, вот стоматолог врач Айганыш Кадыркулова. Ушугу приемга ушуп алган, ата-энеси менен сүйлөшүп, кызды операция кылыш керек, мээсине терип кетет деген 106 миңге баалаган ушу Айганыш Кадыркулова стоматолог ушугу. Мынакей өзүнүн эмесинде ушугу. Ачкиси жок, эметилген ушу кыз. Биз ушу кызды, ушу Айганыш Кадыркулованын дагы камалышын, ушу дагы өзүнүн жасаган эмесин мойнуна алышын жооп берсин. Биякта жалаң эле анестезиолог эмес, ушу Айганыш Кадыркулова, бул врач дагы бар болчу, мындан башка дагы 2 медперсонал бар. 5 катышканда операцияга. Операция центр КГМада болгон, а бирок медцентр башка жерде жана Дентамексте сүйлөшүү болгон. Ошол жерде иштейт булар. Алиянын жакындары Октябрь райондук сотуна саат 12-де келгенсиздер. Саат 6:30 болуп калды. Ошол убакытка чейин азыр так качан Айнура Туратбекованын башкарган чарасы каралат эч ким айткан жок. Ошондуктан туугандары айласыздан ошо үмүттөнүп күтүп жатышат. Чечим чыгып калар депчи. Бирок ушул соттун өкүлдөрү дагы азыр качан каралат, так саатын айткан жок да. Суроолорго пресс-службадан биздин басма сөз кызматынан Октябрь райондукка ички иштер башкармалынан жооп ала аласыздар. Жок, азыр эмне болду? Камакка салмай болду. Биз азыркы учурда тергөө боюнча эч кандай комментарий бере албайбыз. Мен да кечирип коюңуздар. Положение ошондо бүт баарын басма сөз кызматынан алыңыздар. Закон боюнча. Саламатта калыңыздар. Жакшы бара кой. Басма сөз кызматына кайрылсаңыздар сиздерге берет. Азыр барайлы. Азыр барайлы анда. Камалды камалган жок, билбей атабыз. Биз 12-ден бери турабыз да. Давайте анда ошо жака барайлы. Көрдүңүзбү? Айта албайт да уже чуларда. Белгисиз анда азыр комментарий сүйлөп коюңуздар бул жакта. Ачык айткан жок да? Ачык айткан жок. Башкаргоо чарасы бүгүн каралды. Каралды. Ачык айткан жок. Эми бул бойдон калбайлы. Азыр Октябрьскийге баралы дагы биз да баш эмесин билели. Эмне болуп чыкты? Мынакей достор, Алиянын жакындары Октябрь ички иштер башкармалыгынын имаратына келишти. Анткени алар буга чейин Октябрь райондук сотунун алдында 7 саатка чейин күтүп, ошол соттун чечимин күтүшкөн болчу, бирок ал жактан расмий маалымат беришкен жок. Анестезиолог Айнура Туратбекованын башкаргоо чарасы бүгүн каралды. Каралып бүттү, бирок маалымат берилбегенине байланыштуу жакындары ошол райондук милицияга келип азыр маалымат алууга аракет кылып жатышат. Эске салсак, Октябрь райондук сотунда 13 январда Алия Кубанычбековага ошо операция жасоого катышкан анестезиолог Айнура Туратбекованын башкаргоо чарасы каралды. Ал буга чейин 48 саатка кармалган болчу. Бирок анын азыркы учурда ошол кандай чечим чыкканын эч ким билбейт. Анткени ачык айтып элек, ага чейин райондук милициянын басма сөз катчысына дагы биз чалдык. Тергөөчүдөн тактап маалымат берем деп кайра чалам деп айтты. Бирок азыркы учурда чала элек. Ошонун жообун күтүп атабыз азыр.
апасы азыр баш коргоо чарасы кандай чыкканын билип чыкты? Айтсаңыз. Баш коргоо чарасын болсо камакка алыныптыр. Пока эмнеле жанагы тергөө амалдарын жүргүзөт экен камап алып, андан кийин тергөө амалдары бүткөнгө чейин камакка алыныптыр. Аны баш эмнеси дейт, бир 2 айга экен. 2 ай болот окшойт да, 2 ай деди. Эми ага чейин дагы бүтпөйт да, 2 айга чейин бүтпөй калышы да мүмкүн, узартышы да мүмкүн чыгып. Ушундай деп айтты. Эми кичине довольный болуп калдык биз дагы. Жок дегенде бул ушундай кичине акыйкаттык бар экен деп бүгүн кичине ыраазы болуп, элдин баарын кичине моундай жүрөктөрү ылдыйлап дегендей. Анан эми мындан аркысынан понедельниктен баштап иш күнү экен. Анан экспертизаларын, ар жак бер жактарын баарын карап, булар назначить эткен эмелер может даяр болуп калат. Ар жакта жакта иштегичекти экспертизалар чыкчакты, ал камакта болот экен. Башка иш боюнча башка дагы медициналык персоналдын да жоопкерчилиги каралат экен, эмне болот экен? Азыр 2 статья менен мен аны айта албай атам. Бир чети өзүм бир чети башымда иштебей, азыр бир чети чарчагандык, бир чети кандай десем башым иштебей өзүм эме болуп турам. Аны мен юрист болбогондон кийин статьяларын да түшүнбөйм. 2 статья менен жоопко тартылыптыр да. Эми пока камакка алыныптыр. Анан Кудай буйрса понедельник күнү келем. Дагы экспертиза даярдалат экен. Мурунку экспертизаларынан чыга электери бар экен. Анан понедельниктен баштап дагы жооп берилет. Эми берки врачтарын камауга албайбы? Анан эми берки врачтарын да, конечно, жоопко тартыш керек. Бирөө мисалы бирөөнү камада өлбүш успокоить этпейбиз. Жанагы документ жасагандар бүт жоопко тартылсын. Ушулардын баары 2 күн мурун мен бүйөөсүнүн суранычы менен жазап бере койдум эле деген бул эмне? Жөнөкөй эле эмне бара кой, мен кол коюп бердим деген эле эме болуш керек. Алдар да жоопко тартсын. Эмнеге жазап берет? Бүйөөсүнүн кайрылуусу менен эле жазай берсе, анда элдин баары эле документ жасап эле иштей беришпейби? Азыр бычак түштүрөт эле стоматолог Айганыш Кадыркулова негизи операцияны өзү КГМАнын алдындагы медициналык борбордо жасаган, бирок өзү деген Дентамакс деген жеке клиникада иштечү. Анан ошол клиника менен жеке ошол клиниканын ортосунда эч кандай келишим болгон эмес. Аны жазай коюп атат. Ошону жасалмады. Жасалмалады. Ошону 2 күн мурун менин кызым өлгөндөн кийин эме болорду жазай коет. Бүйөөсүнүн просьбасы менен задним числом жазап коюп атат да бул документти. Ал жерде Дентамакста жоопко тартылыш керек. Бул эмнеге? Бизде биякта жазаган эмес, жаза алмак эмес, мындай болгон эмес, андай болгон эмес деп жок. Дентамаксты да жөн койбойбуз. Дентамакста ошол между прочим Дентамакста ошол жерге сүйлөшүүлөр ошол жерде болгон да. Негизи ал жерге барган пациенти болгон. Ошол жерге барып сүйлөшүүлөр болгон. Анан бул мен балдарым заблуждение кылат да айтат. Биз при КГМА, ал жерде тиги операционный блок бар, жанагындай стерильный зона, ал жерде деген гематолог болот, анестезиолог болот. Врачтардын баары ошол жердин көзөмөлүндө жазайбыз дейт. Булар көзөмөлүндө жазабай эле өзлөрү билгенин кыла берет. Ошол учурда дагы 2 мүнөткө менин кызымдын эмеси жанагы отключение берет. Ошол учурда анестезиолог жоголуп кетет. Тигини издеп таппайт, бирок кайра иштеп калат. Ошондо эле токтотуш керек болчу. Бул предупреждение бергенде булар деген ага караган эмес, акчаны ошол эле күнү алып баягы өзлөрүнө буга чейин жаңы жылга чейин очередке тургандар укмуш көп экен. Ошолордун баарын успеть этип жасап акчаларын чогултуп алыш керек экен. Анан жана байыгандар ошол да. Садыр Жапаров, Камчек Таши мени кабыл алып койсоңуздар, мен көп көйгөйлөрдү айтат элем дагы, бул элдин үнүн жеткирет элем. Ошол жерде ыйлагандардын ар бирин ошо болтурбоого сиздин экөө гана күрөшө алат деп ойлойм да. Ошо экөө күрөшөт. Ошо мен ишенип, ушунчалык ишенчимин, бирок эмнегедир ишеничим да уже акталбай бараткан, аябай өкүндүрүп атат да. Мен ушунча күндөн бери элдин баары көрүп эле кандай экөө көрбөй, ушул менин үнүм жетпей атканга аябай таң калып атам да. Урматтуу көрөрман, сиз медиа катты көрдүңүз. Биз жогоруда Алиянын өлүмү боюнча кармалган анестезиолог Айнура Туратбекованын баш коргоо чарасы кандай чыкканын жогоруда уктук. Ал 2 айга камалганы белгилүү болду. Биз бул окуяга көз салып, дагы да болсо кайтабыз. Аман туруңуздар.